Салам достор, кандайсыздар биздин катталуучуларыбыз? Эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз жана кокустан бул подкастты угуп калсаңыз, коңгуроону басып катталып коюңуз. Анткени күнүгө саат 8-де сиз үчүн жагымдуу, кызыктуу, сонун подкасттарды тартуулоого даярбыз. Мен атым Аку жана биз сиздер менен өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган китептин тегерегинде сөз кылып жатабыз. Ошондуктан биз ошо акыркы подкасттарда өзүбүздүн мырзаларыбызга бизди түшүнүүгө жардам берген сонун лайф хактар менен бөлүшүүдөбүз. Андыктан алыстабаңыздар. Жана саатыбыздын башында эле айтайынчы, суроолор, сунуштар бар болсо ылдый жакка комментарий кылып жазсаңыз болот. Жана аны менен катар +1 301 760 60 70 сандарына пикириңизди жазыңыз. Бүгүнкү темабыз болсо тажатма ойлор менен күрөшүү деп аталат. Мындан сырткары аялдардын баштарында ар түркүн ойлордун агымы болуп турат. Аялдардын жарымынан көбү өздөрүн азыркы же өткөн учурдагы жашоосунан келген ойлордун жана сезимдердин чабуулунан кыйналышат. Бул алардын жанындагы эркектердин жашоосунун бир калыптагы агымынын дагы бузулушуна алып келет. Эркектерден айырмаланып, аялдар ар кандай чечилбеген көйгөйлөрдөн жана өткөн убакка тиешелүү жаңы же бир ай же ондогон жылдар мурдагы ойлордон жана таарынычтардан азап тартат. Анын жанында жашап жаткан эркек болсо, аялдын өткөн жашоосу анын бүгүнкү күндөгү жашоосуна тынымсыз түрдө кийлигишип жатат. Эч маанисиз болуп эсептелген жок нерсеге кайтадан кайрылуу аялга жагат деп чечим чыгарат. Бирок бул аял үчүн маанисиз эмес. Ал турсун аял ушундай жаралган соң башкача жүрүм-турум анын табиятына туура келмек эмес. Биз жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, сурамжылоого катышкан аялдардын көңүлүн ушундай тажатма ойлор жуманын, ал тургай бир күндүн ичинде бир нече жолу алаксытып турат. Мындай фактыны мойнуна алгандар жашыраак аялдардан жана иштебеген энелердин арасында көбүрөөк кездешкен. Бул 50 жана 60% чейин. Күйөөлөрү менен болгон мамилелерине алымсынбаган же татаал финансылык абалды башынан өткөрүп жаткан аялдардын арасында бул көрсөткүч 80% жеткендиги таң калыштуу эмес. Албетте, аялдардын көпчүлүгү мындай чакырылбаган коноктордун курмандыктары эмес. Болгону аялдар эркектерге караганда тажатма ойлордон көбүрөөк жапа чегишет жана алардан кутулуш үчүн аялдарга кыйын. Бир аял бул темага байланыштуу мындай деп айтты: көп аялдар өздөрүнө башыңдагы бул пластинканы токтот, сен муну жасоого тийишсиң, өзүңдөн бул ойду кууп жибер дешет. Бирок аткарганга караганда айтыш оңой. Бирок чынын айтканда эркектерге дагы мындай көйгөй тааныш. Бул сүйлөмдү окугандан кийин мындай жагымсыз иш сизде дагы болгону бүдөмүк эсиңизге түшкөнү чынбы? Чындыгында тажатма ойлор эркектерге дагы болот. Бул аялдардын мына ушул феноменин түшүнгөнгө жардам берет. Көз алдында уламдан улам тартылып, жагымсыз кырдаалдарды эстеткен керексиз элестер менен кандайча күрөшкөнү ар бир эркектин эсинде. Бир аял бул тууралуу мындай дейт: эгерде эркектер чындап эле көздөрү менен сүйсө, анда аялдар кулагы менен сүйөт. Эки учурда тең, эч нерсени өзгөртүүгө болбойт. Ошондуктан эркектердин башында элестер чогулса, аялдардын башында аларга айтылган сөздөр пленкага жазылып, чексиз мөөнөткө сакталып турат. Убакыт өткөндөн кийин дагы бул сөздөр айтылып жаткан кездегидей эле угулат. Караңызчы, кызыгы. Көрсө себеп мында экен. Бул көрүнүштүн күтүүсүз жана туруктуу мүнөзү эмне үчүн эркектерде төмөндөгүдөй жүрүм-турумдар пайда болоорун түшүндүрөт. Аялдары эбак унутулган чатактарды кайра жандандырганда аң-таң болуп эмне кылаарын билбей калат эркектер. Экинчиден, аялдарынын каптап киргендей эске түшүрүүлөрүнөн кийин пайда болуучу эмоциялык жарылууларына айран таң калышат. Кийинкиси, башталган сүйлөшүүлөр капысынан чатакка айланып жатканда туталанышат. Кийинкиси, аялдары азыркы турмуштук кырдаалга жана маанилүү көйгөйлөргө эч тиешеси жок нерсенин себебинен капаланып жаткандыгына кейишет. Эгерде силер мен сыяктуу эле ой жүгүрсөңөр, анда аял өзүнүн эски багажынан кутулгусу келбей жатат деп түшүнөсүңөр. Сиздин пикириңиз боюнча ал жүрүш-туруштун рационалдуу эмес, эмоционалдуу тибин тандап атат. Башка вариант чындыкка көбүрөөк окшош. Анын мурдагы жашоосу азыркы жашоосуна эмоционалдык деңгээлде таасир берип атат. Анын азыркы учурдагы жүрүш-турушу убагында чечилбей калган эски көйгөйүнө байланышкан
бушаймандыкка, таң калууга, ачууланууга же капага болгон толук мыйзам ченемдүү реакциясы. Экинчи вариант дагы болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндүн кандайдыр бир тынчты алган жагдайы аялыңыздын бүт көңүлүн өзүнө буруп атат. Башкача айтканда, компьютердин жумуш столунда кандайдыр бир ачык терезе ал муну такыр каалабаса дагы уламдан улам алдыңкы планга чыгып атат. Бул терезелерди жабуу мүмкүнбү? Жогоруда айтылгандардын бардыгы бизде ой жүгүртүүлөрдүн эң маанилүү бөлүгүнө алып келет. Тагыраак айтканда, көпчүлүк аялдар үчүн жагымсыз ойлордон кутулуу кыйынга турат же такыр эле мүмкүн эмес. Белгилүү болгондой, аялдардын өздөрүнүн ой жүгүртүүсүнүн агымын майда бөлүктөргө ажыратууга биз менен сизден айырмаланып жөндөмү жок. Бирок мен мындай көрүнүштүн маанисин түшүнө алчу эмесмин. Мисал катары, Алек менен Сьюзенин үйүндө болуп өткөн сүйлөшүүлөргө кайтсак, менин башымда дагы бир канча ойлор тегеренип турду. Анын бири арткы короодо ойноп жаткан балдарымды карап келиш керек деген ой. Бирок кийинчерээк Шонти экөөбүз өз байкоолорубузду салыштырып келгенде, биздин ойлорубузду башкаруудагы ыкмаларыбыз олуттуу түрдө бири-биринен айырмаланары айкын болду. Джефф мындай дейт: мен Алек менен сүйлөшүп жатып, балдар эмне кылып жатканын карап келсемби, мейли 5 мүнөттөн кийин карайын деп ойлойм. Мындан кийин мен бул тууралуу башыма 5 мүнөттөн кийин иштей турган таймерди туташтырып койгон сыяктуу таптакыр унутуп коем деп азырынча бул жөнүндө эстебейм. Шонти: мен муну кантип жүзөгө ашырып жатасың? Мен дагы ушундай таймерди иштетип коюп, азыркы убакта маанилүү болуп турган нерсеге оюмду топтоону каалар элем. Бирок менде андай болбой атат. Менин ойлорум бир нече пункттардын айланасында тегеренүүдө. Мисалы, балдарым эмне болду, үй бүлөсүндө көйгөйлөр болуп жаткан, курбумдун абалы кандай, жана мен ага телефон чалууга тийиш элем деп ойлоп атам. Бул ойлордун бирин дагы маселе чечилмейинче арткы планга жылдырууга болбойт. Мен Шонтиге менин таймерим учурда анча мааниге ээ болбой турган суроону арткы планга бир нече жумага жылдырып коюуга жөндөмдүү экендигин айтканымда, ал мени акыл эси ордунда эмес адамды карагандай карап койду. Менин акыл жөндөмдүүлүгүмө болгон кызыгуусу тынчсыздануу менен алмашканын көрдүм. Биздин изилдөөлөрүбүз көрсөттү. Аялдардын көпчүлүгүн басып турган ички түзүлүшү жагымсыз жана чакыртпай келген ойлорду башынан оңойлук менен ыргытып салууга аларга мүмкүндүк бербейт. Алардын бирөө мындайча тактады: менин күчүм башка терезелерди жабууга эмес, алардын таасирин азайтууга гана жетет. Бул тиешесиз нерселер жөнүндө мүнөт сайын ойлоно берем дегендиге жатпайт. Болгону алар тууралуу ойлор эч жакка жоголбойт да. Уламдан улам менин эркиме каршы аң сезимиме келип, ар бир 5 аялдын 4 үчүн чакыртпай келген ойлордон бошонуу бир кыйла күч жумшоону талап кылат. Же болбосо таптакыр мүмкүн эмес. Айкын болгондой, тажатма ойлордон толугу менен бошонуу аялдардын көпчүлүгү үчүн эреже катары мүмкүн эмес. Анткени көйгөйдүн себеби жок кылынмайынча андай ойлор кайрадан келе берет. Жогоруда айтылгандардын мындай жыйынтык келип чыгат: биздин салтка ылайык айланып калган. Бул жөнүндө ойлонбо деген кеңешибиздин пайдасы абдан көп. Мына ушундай достор, биз эми тажатма ойлор жөнүндө дагы сөз кылдык. Бүгүнкү уктуруубузда керектүү сонун маалыматтардын тегерегинде сөз кылдык. Анан мен абдан үмүттөнөт элем, ушул подкасттарды уккандан кийин сиз дагы өзүңүздүн келинчегиңизди туура түшүнгөнгө аракет кылып, керектүү учурда колдоо кылганга аракет кылсаңыз деп. Анан биз айтылгандай, караңызчы, көптөгөн көйгөйлөр мени сүйбөй калды, мени мурдагыдай сүйбөй калдыбы, мени таана баштадыбы, мен менен болгусу келбей элеби деген суроолордон улам болот экен. Ошондуктан бүгүн дагы сөзсүз түрдө өмүрлүк жарыңызды кучактап, кичинекей болсо дагы белегиңизди берип, алтыным, мен сени сүйөм деп айтып койгонду унутпаңыз. Алкитап Чекит медиа сайтына угармандарыбызды чакырабыз. Катталганды унутпаңыз. Сонун маалыматтарды, сабактарды бирге көрүңүз. Өзүңүздүн келинчегиңизди кайсы учурда түшүнбөй каласыз, кайсы учурда айраң таң болуп каласыз, жазыңыз. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Досторубуздун бардыгына көңүлдүү күн каалайм. Аман болуңуздар. Кайрадан сак саламатта туруңуздар амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.